Assalamu alaikum. Ben uçup hala koyunda otkalım. Sebep Prezident şaylıda özüm kandidaturamı alıp sadece park işlep bergenlem. Anan Kamşek Taşıyıf'ta özüm inim. Anan ökü iki şak bolu otkandan yine uçup hala koyun desem türdü özünün serepçesi esiptegenleri yazışıp atat, söylep atışat. Anan ben de bir öz sözüm aytıp koyunda otatlım. Basımda köpçülük natijani qarab atat. Tüpkü tamırın qarab aytat. İki dost narazlaşkanı iki jek bolğanın sebebi 2021 yılkı konstitutsiyada. Çeyin men açılı qoldap жүрүp интернет тапсаңар болот. Мен сүйлөгөндөрүмө. Парламенттик республикадан баш тартышыбыз керек. Сады Жапаровду колдойм. Президенттик республика болуш керек деп. Президенттик республикада президент бардык нерсе үчүн жооп берет. Аткаруу бийликтин чокусунда да президент турат. Бирок алтын чакырса депутаттар кетпей, бир жыл ашчы отуруп, анан айланасындагы юрист сөрөйлөр Сады Жапаровду тура эмес багытка буруп салышкан. Кандай тура эмес жолго? Сиз дейт президент болуп кала бериңиз дейт. Өкмөттү премьер-министр десек болбойт, анда сөзүңүз каршы болот деп туруп, кабинет министр төрагасы деп коебуз. Бир мезгилде администрацияңыздын башчысы болот деп туруп. Таптагы тура эмес, ошондо мен эскерткенмин. Анда интернеттен тапсаңар болот. Садыриним тура эмес болуп атат деп. Мен конституциянын долбоорун жазып, пикирлештерим менен мына ушул конституцияны сунуштайт элем деп туруп, президент республика ушундай болуш керек десем, Садыриним айтты, сиз Талант Мамытовго жолуңуз, жогорку кеңеш төрагасына. Ал жерде конституциялык кеңешме бар, ошолор менен кошуп талкуулап киргизиңиз дейт. Мен айттым, Садыриним, аякта 90дон ашык мүчөлөр конституциялык кеңешмеге кириптир. Мен жалгызмын, мен сунушум баары колдобойт алар деп туруп, анан барган жокмун конституциялык кеңешмеге. Но пикирими ачык эле айтып аттым. КТРКдан, башка телеканалдардан айтып аттым. Мына эми ошол сөзгө кайтсак, эч кандай министрлик кабинети болуш керек эмес эле. Президент өкмөттүн башчысында туруп, өзү өкмөт башчысы болуш керек эле. Анткени Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Акылбек Жапарович башкаларды коюп атты премьер-министрликке. Анан кийин эле кайрала ишти алып атты. Акаевден, Бакиевден, Атамбаевден башка президенттер эч айырмасы болбой калды. Ким күнөөлүү? Өкмөт башчысы күнөөлүү, президент күнөөлүү эмес деп. То есть бул идея ишке ашкан жок. Ошондон башында конституциялык ката кеткен. Ошондон азыр деле айтат элем мен. Ушул маселени конституцияда оңдоп туруп, президент өзү өкмөттүн башчысына туруп, калган бүт өкмөт мүчөлөрү баш ийиш керек эле. Ал эмне болду азыр? Президент өзүнчө үстүнөн туруп калды, бүт бийликтин үстүнөн.
өкмөт башчысынын биринчи орун басары Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы болуп туруп, ал да күчтүк команданы түзүп алды. Көп нерсени, көп эмес, басым көп нерсени УКМК чечип калды. Ага орун басарына керек болсо министр кабинет төрагасы унча албай калды. Анткени Камчыбек Ташиев баарын жүрөгүн түшүрүп алган. Мен жакшы сөз айтам, мен жаман сөз айтпайм. Мен да акка чомусмен болуш дегенде бир нерсеге башым тыгат элем. Анткени оңдойм деген адам бир нерсеге башын тыгат. Камчыбек Ташиев башын тыккан бир нерсе оңдойм деп туруп. Но бирок президент республикада президенттен башка күчтүү инсан болбош керек. Мына Американы карап көргүлө. Эң күчтүү ким аты аталат? Трамптыкы. Францияны алып көргүлө. Ким аты аталат? Президент Макрондун аты аталат. Любой президент республиканы алсаңар ошондой. Ошондуктан бул катаны оңдош керек. Корксо барды президенттен коркуш керек. УКМКнын төрагасы эмес, президенттен коркуш керек, Садыр Жапаровдон коркуш керек. Анан кийинки маселе бул аткаруу бийликтин структурасы боюнча. Экинчи нерсе кадр маселеси. Буну да ачык айтып жүрдүм. Акылбек Жапаровду койгонду да айттым, туура эмес болду. Башка назначениялар карап туруп да айтып аттым. Эми президент өзү мойнуна алып атат. Жаш кадр коюн десем, кадр саясаты бизде аксайт экен, таппай калып атам дейт. Бул президент мойнуна алып аткан сөзү. Анан бир клан бар. Садыр Жапаров кирип, Камчыбек Ташиев кирип, мынаны кой, мына жакшы, мына жерде жүрсүң, мына биздин улубуз болот деп, жинди болсо да өзүнүн коебуз деп түртө беришти. Анан көбү камалып жүрөт, көбү чет элге качып жүрөт. Көп ишти аткара албай атсап кетип атат, же иштен түшүрүлүп атат. Ошондуктан кадр саясатты оңдош керек. Мен Садыр Жапаровго сунуш кылган элем, дагы жыл сунуш кылам. Керек болсо, бир районго, бир шаарга барып, мына мен силердин балдарыңар менен, кыздарым менен иштешим керек. Өзүңөр айткылачы, кайсы уулуңар кыйын, кайсы кызыңар кыйын, ошону бергиле, мен иштейин деп туруп. Жалпы элден сураш керек. Кландан эмес, мафиядан эмес, урурлардан эмес. Жалпы район тургундарынан, шаар тургундарынан сураш керек. Анда жолу ачык встреча кылып атат, президент бул да ошо встречанын бири болот. Мына кокусунан келген кадрлар көрүп атабыз. Канча камалып атат коррупция боюнча. Кайра эле жан коюлган адамдар, кайра эле урурлук кылып, коррупция казынага колун алып, мамлекеттин акчасын, элдин акчасын урдап атат. Кайра камалып атат, кайра койсо башканы кайра алды урдап атат, камалып атат, качып кетип атат чет элге. Мына Шадиевскага окшоп Америкада жүрөт же башкалар. Түрмөдө отурушат. Жаш каттар келсин дейт, жаштардын канчасы түрмөдө отурат, канчасы качып жүрөт азыр. Кеп жашта эмес, кеп тазалыкта, имандуулукта, анан мамлекетчилдикте. Бир гана чиновник эмес, атка минер эмес, мамлекетчил болуш керек ал, мамлекетти ойлош керек. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, ханды хан кылган вазирлер дейт. Мен бул жөндө да бир нече жолу кайрылдым Садыр инеме. Айланаңды тазала, айланыңды тазала. Ким гана кирип алган жок ал жака. Мурда мамлекет кызматта иштебегендер, кокусунан отургандар, же теңирчилер башчы арам ою менен келип алгандар, же жөн ушул өзүнүн маселе чече тургандар келип алган. Мына көбүн тазалады. Бирок андайлар дагы деле бар. Дагы эле келишет алар. Ошон үчүн айткан элем, айланыңарды бир тазалагыла деп. Камчыбек Ташиевке айтканмын, Садыр Жапаровго айтканмын. Эмне үчүн мына азырда айтып атам мен? Мына азыркы экөө наразылашкандын себебинин бири Камилат Алиева жогорку кеңеште да айтты. Бул айланасы шүмшүктөрдөн болсо, шупкалардан болсо, эч качан президентти, өкмөттү жакшы иштетпейт алар. Ошон үчүн дагы бир жолу кайрылып атам, айланаңарды тазалагыла. Ханды хан кылган вазирлер таза болсун, насачылар таза болсун. Менин бир эле максатым бар. Экидөө урушса ортодо жөнөкөй адамдар, карапайымдар кырылып калбасын. Бул заманда өтөт, бул доордо өтөт. Кызыкандуулук бул эң жаман кеңешчи. Мүмкүн азыр бул тыныбы керек. Садыр Жапаров айтып атпайбы? Дос боюнча калабыз, бирок мамлекеттик кызматта Камчыбек Ташиев азыр отурбайт деп туруп. Мен да айтат элем, бул убакыт өтөт. Кудай буйруса, салыштырууда бардык нерсе билинет. Мына салыштырууда биз билип атпайбыз, кайсы президент жакшы иштеди деп. Мына Садыр Жапаровдун кылган иштерин карасак, мурда президентке караганда эбегейсиз бийик аткарылган иштер, жакшы аткарылган иштер. Эми Садыр Жапаров да Камчы Ташиевсиз иштеп көрсүн. Салыштырууда билинет. Анан кийин жарым жыл өтөбү, бир жыл өтөбү, кайра чакырышы мүмкүн. Кой Камчыбек досум, келгин. Сага окшоп булар иштей албайт экен деп туруп. Ошондуктан айланысы тазалаш керек. И төртүнчү нерсе, мен кайрылат элем ушул
Садырдың командасындағы, Қамшыбек командасындағыларға ушунча байып атасыңар. Ескіден қырдың сөзі бар. Бай байға жетем, бай айға жетем деп тұрып. Болды да. 5 манжаңарды озыңар тығып албай, кишине президентті ойлауғыла, Қамшыбек Ташиевті ойлауғыла. Айланасы бүт байып кеттіңер. Айланасы емес, о алысқы билиш таныштар да байып кетті менің билишим боюнча. Болды да. Андан көрі мамлекет үшін іштегілі, жетекчиңердин, президенттин имиджи үчүн иштегиле, элдин көңүлү үчүн иштегиле, абройлуу болгула. Алла Таала ушунча мүмкүнчүлүк берди мурдагы президенттерге, жетекчилерге. Алар бул шансты колдонгон жок. Ич болсо ушул жетекчилер шансты колдонушсун, тоскоолдук бербей, тескерисинче жардам берели. Баарыңарга ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.